Бишкектеги Дооронбек Садырбаев 27-линия көчөсүндө Алим Капитал курулуш компаниясы 14 кабаттуу үй курууда. Курулуш иштери ал жакта жашагандарга бир топ ыңгайсыздыктарды жаратып жатканын айтып кайрылышты. Жашоочулардын айтымында компания жолдорун бузуп, газ, суу түтүктөр өткөн кызыл линияны да казып салган. Ал эми Гүлайым Маматова үйүндө жашоо кооптуу болуп калды дейт. Ким берип атат? Охранамын дейт. Капиталын өзүн билбейт. Например. Капитал? Кайсы фирма экенин билбейт. Капитал? Серже кагаз жок. Анан кандай кагаз жок? Таңгалам. Кана көрсөтүп. Кагаз өздөрү көрсөтөт. Өздөрү. Байке, бакырбай сөзсөз. Жок, бакырбай, өзүң бакырып атасың. Сиз өзүңүз Не бакырып атасың? Ула-мула кайра. Мен сага жаштар сүйлөп атам. Көрсөтчү, кана так эмнең бар? Сизден чоң байке. Эмнең бар? Кана көрсөтчү. Сизден чоң байке. ГБР чакырамыз. Мейли чакыргыла, жок деген жокмун. Чакыргыла мейли. Кайра жакшы болот. Хозяин чыкпайсыңбы, Жанибе? Ооба, чык, сүйлөшөйлү. Тааныйт экенсиң. Ошо чыгарганда байке, сиз эмне өзүңүзчө тосуп атасыз? Ой, Жанибе, чык. Чыксын, эми кошуна алып. Не бекинип алдыңыз? Мен 2008-жылы ушул үйдү сатып алганмын. Булар эч кандай уруксаты жок эле. Марттан бери бул казып атышат. Мен эми казса казып алышсын. Өздөрүнүн чек арасы, менин кандай жумушум бар деп отура бердим. Анан булар менин ана заборумдун астынан 7 метр ылдыйлыкта казышты. Мен заборум кулайын деп калды. Мен арыздандым, көп жерге арыздандым. Келип туруп, анау сементти куюшту дагы. Мына кайра кухнянын мынерine чейин кайра казып салышты, текшерип кеткенден кийинчи. Менин заборум кулайын деп турат. Мындан да газ турат, газдын түтүктөрү. Мындан да высоко болуп турат. Мына техникасы менин үйүмдүн үстүнөн өтөт экен, анандай темирлерин көтөрүп алыпчы. Мынанысы менин үйүмдүн үстүндө, кухнямдын үстүндө жүрөт. Мына кухнямда келиним жашайт, 3 баласы менен, күйөөсү жолдошу жок. Мына кухнянын үстүнөн, менин о спальнямдын үстүнөн мына техникалар өтөт экен. Ошо анан мен жалгыз бой аялмын. Мени тоготпой, канализациямды да улабай коюшту. Айтсаң мыскылдап коюшат экен. Мынау жерге мен мынау жолго 70 эмес, бир 50 миңге анан шербенди төктүрткөнмүн, мына шербендерди. Ошонун баарын жок кылып бүтүштү. Мен жалгым ошо. Жетекчисин өзү менен байланыша алдыңызбы буга чейин? Байланышкан жокпуз. Бул жерде охраналары, немелер отурат экен. Бир күн менен сүйлөшкөнсүз, калп айтпаңыз. Прорабтар менен сүйлөшкөнсүз. Жок, прорабтар менен урушуп атабыз. Мен канализациям уланган. Сиз эле урушуп атасыз, тигилер унчукпайт болуш. Канализациям улаган жок. Өзүнүз ызылдай берип. Дубалым көчөйүн деп калды. Үйүмдө бир нормальный вешим калган жок. Мына жерди казып, дубалымдын түбүндө тынчтык жок. Мен түнү жатканда, уктаганда да коркуп атам. Кайсы күнү забор кулап түшүп, семья менен атылып кетет экенбиз газга деп. Мен өзүм жалгыз бой аялмын. Мен 20 жыл иштеп ушул үйдү зорго тургузгам. Мына үйдү зорго тургузгам. Бул жерде бир жашайбыз. Ушул мына жашаганыбызга 15 жыл болду. Бул жердечи. Мо 27 линия көчөбүз. Ана мореки Гүлайым деген эженин үйүбүз, кошунабыз. Дальше меники. Бул жерде алмадык. Кыскасы 15 үй турат бул көчөдө. Тупик көчөбүз. Бул жерде Төрөк байке бар эле. Ошол сатып кеткен бул жерде. Бул участокту. Ана мейли, муну көчөбүз тар көчө. Биринчиден, булар бизден эч качан уруксаты жок эле. Бул эмне фирма экен, эмне капитал экенин деле билбейбиз. Кандай адамдар иштеп атканын деле билбейбиз. Чынында. Муну көчөбүздө жанагындай канализациянын люктөрүн, суунун люктөрүн бүт талкалап бүтүштү. Даже азыр өзүңөр ишенмесеңер барып көрсөңөр болот. 6-чы базар күндө выходной жок. Мына көчөнүн баткактын карагыла кандай. Ана мына жагыбыз, мына бул жак красный линия негизи. Мына канализацияны кеткен, суунуку кеткен. Мына талкалап, мына кошунабыздын заборун карагыла. Түртсө жыгыла турган болуп калды. Эми кичине мен түшүнүп атам. Этажга салышып, башка салыш, мына адамгерчиликтен керек да. Кичине кошулардан сураш керек да. Туурабы? Анан биздин бул жерде эле мейли мен эчтек бул кайсы бала экен мен тааныбайм деле бул жерде. Кайсы бала салып атат, ким салып атат бул ненич. Ушуну биз ушуну суранарбыз. Биздин көчөдө эмес, болсо муну бакадан чыгарып кетсе, мен каршылыгым деле жок эле чындыгындачы.
ушунча кишинин убалында калыш билбейм эми бул бала кандай кылып атат. 15 жери кайрылдык, прокуратурасынан кайрылдык, башка жерден көп эле жери баары жери кайрылдык эми. 15 чарчап деле бүттүк биз чындыгындачы. Бир ушу жогору жактан келип бир текшерип берсе жакшы болмок бизгечи. Же булардыкы туура болот, же биздики туруш. Калыстыгын эле чечип берсе болду эле бизге. Ошол эми бул жерге эми чында чакан эле жер экен, кичинекей эле жер, канча этажга түшөт? 14 этажда болчу болмос байке? Ошончо түшөт болушат билбейм. Кайсыл жагы менен кирет, кайсыл жагы менен чыгат бул жерге билбейм. Кимде-ким бул жерди сатып алса деле чындай этажканычы билбейбиз. Түшүнбөй деле калды чындыгындачы. Бул жаңы ачылгандан бери ушул конуш жаңы ачылгандан бери ушул жерде биринчилерден болуп келип жашаган кишилерденбиз. Ошол эми биз деле бул жерден мына кошунанын баары жөндөн жөн эле каршы чыга бербейт элек. Деп биз башында булар стройка баштаганда дагы эчтеке болбой эле келип эле казып киришти. Тынч эле болуп атканбыз. Анан бир күнү чогулуп келип айттык, бuyакка кичине иш баштап аткандан кийин айтпайсыңар кошуналарга, чоң машинелер кирип атат деп. Анысын караган жок. Жайында мынакей жана 28 градус деген эмени дагы ал эмени дагы булар карашкан жок. Аба ырайын 28 градустан ашканда грузовой машинелер жүргөнгө болбойт, жүк ташып. Булар анысына карабай эле 28 градус болуп 30-35 градуска 40 градус болуп атканда да казып атты. Ушул жерден эч ким эчтеке дей алган жок. Булардын эмне себептен ушундай неме кылышат билбейм. Кар өзгөйлүк кылып атат. Мына канализацияны, центральный канализацияны, красный линияны карабай эле мынакей болушунча бузуп атышат. Болушунча баягы шаардын эмесин бир жагын оңдой албай атса, булар наоборот талкалап атышат. Чындап келгенде, мына момундай болуп туруп калган бул эме эмес, мынакей красный линиянын үстүнө үй салып коет деген бул болбойт. Эч качан болгон эмес. Булар өз билемдик кылып атат, ошол. Ушул жерде 9 жылдан бери жашайм. Анан булар жайдан баштап салып башташты. Ушундай вибрация кылат го. Ошондо экинчи этаж кадимкидей мындай калтырайт экен да. Мен напротив турабыз да. Анан жолду кошуналар буякта бүт өзүбүз киргизгенбиз. Сууну да, канализацияны, газды. Анан жолду да мына көрүп атасыздар, өлтүрдү. Буякта люк жарылган. Общий сууга кошулду. Мен водоканалга чалдым эле. Эчтеке реакция болгон жок ал жактан. Башында, эң башында биз баштап атканда келип сүйлөшкөнбүз. Мындай болбойт да. Же бул жакты жаап тетияктан ачып сала бериңиздер. Анда тоскоолдук кылбайбыз дегенбиз. Ага болушкан жок. Ушул жерден уже жайдан бери ушундай дискомфорт болуп атабыз да, чаң, абдан чаң көп. Башынан баштап биз кошуналарбыз деп жакшы сүйлөшөлүк деп, анан адвокат жалдадык. Такыр эме келишпейт, ушинтип жаап алышат. Эчтеке кыла албайсың, тарсылдатсаң да ачпайт, сүйлөшсөң да сүйлөшпөйт. Машинелерди мондай коюп коет, кирип чыкканга да абдан проблема түзүп атышат да. Анан эми туура эмес го, ушундай частный сектордун ортосунда 14 этаж үй салынган. Мен туура эмес деп ойлойм. Булар мына соседтер марттан бери үй бузушту, жерди чукушту. Мен болуптур, чукуй берсин. Мен бирөөнүн коргону менен кандай жумушум бар деп жүрө бердим. Акырына келгенде мына забордун түбүнөн 7 метр ылдыйга чейин казды. Менин үйүмдө бир нормальный буюмум калган жок. Ремонтум дагы өлдү. Чаң ушундай чаң болуп атат мына. Мына көрүп атасыңбы? Үйдүн баары чаң, ремонтум баары өлдү. Өзү 20 жылдан ашык Россияда иштеп, эми бүтүрүп, эми адамча жашайм деп ойлогомун. Чаң болгондо деле майличи эми бүтүп калаар деп эле мындай жөн эле жүргөм да, нормальный эле, норма эле кабыл алып жүргөм. Кийин бир күн жумуштан келсем эле үйүмдүн заборунун түгүн 7 метр ылдый кылып, ошентип казып коюптур. Канализациям жок. Забор болсо кылтылдап турат, заборун жыгылайын деп калды. Канализациям улашкан жок. Баары через дорога болуп калышат экен. Зыяны эң көп тийген мен болуп атам. Бирок булар мени адамсыңбы, итсиңби дешкен жок. Мен канча жолу ызылдап бардым. Эже мындай болуп курулат. Сизден мынанча метр нары жылабыз деп дагы айткан жок. Эчтеке жок. Жөн эле иштеп атышат. Казып атышат. Сиз ушул үйдү салыш үчүн чачакта иштеп келдим деп айттыңыз, э? Мен 20 жыл күнү түнү бир күн дагы эс албай иштедим 20 жыл. Бул үйгө киргениме 4 жыл болду. Мен мына дубалдарым баары эле аппак жакшынакай болчу.
Булар чаңытып ушундай мынау коверлорму, даже занавеска бар жогун жууп алып койгонмун. Биз азыр мындай эле жашоо кечирип атабыз мына. Мыналардын бар жогу мындай болуп жатат мына. Бир жерге бирдеке салган жокмун. Ушундай болуп жашап атабыз. Дубалдарымды деле мынантип көрсөң чаң да. Анан дубалыңдын астында кечке дарылдап иштейт. Дубалдын астында чаң. Же айнек ача албайсың, же айдын күндөрү дагы айнекти биз ачып жашаган жокпуз, жаап жашадык. Трамбовкадан кийин ушундай болду. Канализациям бар. Булар улабай коюшту менин канализациям. Мына жерден мен суу агызсам эле бул үйдүн астына кирет да. Ушундай болуп атат. Мында газ, мына газ. Мынау забордун асты мындай болуп кетти да. Мынау газ, эгер бул куласа, мынау газ жарылат да. Бунун аркасында чоң мындай провод бар. Чоң газ бар да. Бул меники, нарагында элге өткөнү бар да. Анан бул жер красный линия экен. Булар линияны карабай эле ушундай кылып атышат да. Баягы ылайлары отуруп, эми жамгыр жааганда мындай болуп калды. Үйүм вообще болбой калды. Ана агын карасаң ошондой болуп калды мыналар. Полный өлдү. Мына акты тарткын, ошолор полный өлдү да. Булар сунуш беришти, адвокатым аркылуу, анан прорабтары деле айтышты сат депчи. Анан мен өзү негизи сатам деп үй салган эмесмин, ойлоноюн дедим. Ойлоноюн дедим дагы. Мен ошо биздин өзүбүздүн тегерегибиздеги биздин райондон үй издедим. Үй издесем меникиндей участок менен үйлөр 700-800 болот экен. Анан жолугушайлы дешти компаниянын немеси, директору. Жолугушууга бардым. Барсам булар канча дейсиз дейт. Мен 700 дедим, булар 300 деди. Анан мен 2008-жылы бул үйдү $285.000 алганмын. 2008-жылы. 7 жылдан дагы көп ушул үйдү курдум. Мен бул үйдү фундаменти менен эле алганмын. Мен 300ге эмнеге сатышым керек? Мен сатпаймын. Сатпаймын деп чечтим. Эгер булар мен неме кутту меникиндей участок менен меникиндей үй алып берсе, ошо өзүбүздүн райондон анда каршы эмесмин, кетемин. Мен 12 этаждын астында жашагым да келбей калды чын. Ушундай. Аны мен булардын 300-үнө эмнеге сатмак элем? Мен 7 жыл мээнетим, канча ооракерчилигим бар, канча расход кетиргенмин. Аларды булар эсептебей эле 300 деп мени мыскылдап атышат ушундай. Президентибиз Садыр Нуркожоевичка, Канчыбек Ташиевке, Зулушевка кайрылат элем. Башкы архитектурага, прокуратурага, мэрия, мен барыңыздардан көптөн көп суранып кетет элем. Ушу менин менчигими бузбай, канча метр аралыкта нары жылышат, канча метр нары салыш керек. Центральный канализациянын үстүнө үй кура берсе болобу? Ошолордун баарын закондун негизинде карап, закондо кандай положено болсо ошондой кылып салышсын үйүн. Ушуну айтмакмын. Бишкектиктер видеодо атаган Алим курулуш компаниянын жетекчиси бул айыптоолор боюнча мындай комментарий берди. Негизи 2019-жылга чейин мен маалыматым боюнча Бишкек мэриясынын токтому боюнча соседтерден уруксат кагаздарын алыш керек эле. Ошондой токтом бар эле. Кийин 2019-жылдан кийин өзгөрүүлөр кирип, андай уруксат кагаздарын соседтерден, жакын жашаган кошуналардан алуунун кажети жок экенин билдиришкен да. Биз өзүбүздүн чегибизден чыккан жокпуз, өзүбүздүн территориябыздан чыккан жокпуз. Биз өзүбүздүн территориябызда частный территория кызыл китеп болгондуктан биз каалаган нерсебизди кылсак болот. Бирок нормативдер бар. Забор кулап кетпеш керек деген. А эгер забор кулап кете турган болсо, анда тийиштүү органдар бар. Судебный системабыз иштейт. ызычуу башталгандан соң биз ал эже менен диалогко келели дедик. Анан сүйлөшүп, эми ушундай шаарыбыз өнүгүш керек. Качанга чейин ушинтип чоң айыл болуп жашай беребиз. Келиңиздер, андан көрө бизге үйүңүздөрдү сатыңыздар, биз ушул жерден сиздерге батир менен
анан накталай акча менен дагы бөлүп берели дедик да. Ошентип бөлүп берели десек, эми базар баасында ал эженин үйү 15 сотка 2 этаж там менен болжол менен 250-300 миң доллардын тегерегиндеги особняктардын баасы болуп эсептелинет да. А бирок ал эженин баягы бизге айткан баасы бизди чынында мындай смешно деп коет. Канчага? 800 миң доллар дейт. Государственный архитектурно-строительный контроль деген мамлекеттик орган бар. Бул курулуш тармактарыны, бардык курулуш тармактарыны көзөмөлгө алып жүрүшөт да. Ошол органдар бардык нормалардын, нормативтерден өткөндөн кийин макулдук кагаздарын беришет. Ал положительное заключение государственной экспертизы деген кагаз болот. Ал кагаздардын бардыгы бизде бар. Бүгүнкү күндө биздин иштерибиз баары мыйзам чегинде, мыйзам түрүндө, эч кандай бир катачылыктар жок. Аталган үйдүн курулуш иштеринин мыйзамдуулугу боюнча Бишкек шаардык архитектуралык пландоо тапшырмалары бөлүмүнүн башчысы төмөнкүдөй комментарий берди. Саламатсыздарбы, менин атым Аскарул Азамат. Осо Алимстрой. Ушул осонун арызынын негизинде 2023 жылы 9 февралда номер 304890 деген арыздын негизинде мекеме тараптан агызы жазалып чыккан, архитектурно-градостроительное заключение. Бул агызы 14 этаждык турак үй, жер алдындагы парковкасы менен жана СКБсы менен социально-культурный быт деп коет. Жумушчу долбоор 2023 жылдын 19 мартында макулдашылган.